Эркештам өткөрмө пункту. Ош облусунун Алыскы Алай районунда климаты катаал, кышы узак болгон жайда Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан пункт. Бул пункт бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң ири транзиттик дарбазалардын бири болуп калды. Анткени ушул жерден Кытайдан өлкөбүзгө эң ири көлөмдө импорттук товарлар өтүүдө. Маселен, мурда 150-160 гана унаа суткасына өткөн бул пункттан уштапта 600дөн ашык унаа суткасына өтүп жатат. Бул албетте санариптештирүү системасынын аркасында болууда. Бүгүн биз сиздерге бажы тармагындагы, түштүктөгү бажы тармагындагы реформалар тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Өлкө казынасына түшкөн бажы кирешилеринин өсүшү Эркештам сыяктуу өткөрмө пунктулардагы жүк агымынын көбөйүшүнүн артында болууда. Уштапта бул жай толук реконструкциядан өтүп жатат. Жумуш бүткөрүлсө, суткасына 1000ге чейин жүк ташуучу унааны кабыл ала баштайт. Реконструкция өтүп жатат. Реконструкцияда буюрса ушул бажы көзөмөлдөө зонадагы кеңейет, андан башка бул жакта дагы керектүү динамикалык таразалар орнотулат, андан башка экспорт багытынын жолдору да кеңейтилет. Ошол кезде буюрса дагы автоунааларды жүгү бар, жүгү жоктор да көбөйтүлөт деп ишенебиз. Өткөрмө пункттун импорт бөлүгүндө 2 динамикалык тараза иштеп жатат. Анда унаанын Кыргызстандын аймагындагы жүк көтөрүмдүүлүгү текшерилип, ал 44 тоннадан ашпоого тийиш. Оңдоп түзөөдөн соң дагы 2 кошулуп, ишти алдыга жылдырат деп ишенишүүдө. Негизги максат ушул биздин Кыргызстан жолдоруна кирген жүгү бар автоунаалардын канчалык оорчулук берерин билгизет. Асфальтка. Андан бул жерде өткөндө бул жактан атайын тараза кагазын чыгарып беребиз. Ал жерде бардык данныйлар билинип турат. Бул жерде ар бир дөңгөлөккө, ар бир оско кандай оорчулук бергенден бери биз көрсөтүп беребиз ошол жерде. Анан тараза кагазды алып айдоочулар өзүнүн документтерин алып түз эле бул жака оформительский жакка кирет. Ал жерде мисалы үчүн оордук берип калган болсо, тараза кагаздын негизинде бизде онлайн түрүндө атайын уруксат кагазы алууга онлайн түрүндө данныйларын жөнөтөбүз. Салмагы ашып кеткен болсо, салмагы ашкан болсо, ал жерде атайын төлөмдөр болот. Ал жерде транспорттук министрлиги жана ички иштер министрлигинин дагы мындайча айтканда өздөрүнүн макулчулугу керек. Алар дагы уруксат бериш керек. Ошо уруксат бергенден кийин анан бизге онлайн түрүндө ошол эле жанагы алда айтып кеткен смарт бажы системасына уруксат кагазы түшөт. Түшкөндөн кийин транзиттик декларацияны уже чыгара берсек болот. Таразадан өткөн унаа тыкыр текшерүүгө, ал эми айдоочусу документ көзөмөлүнө жиберилет. Баса белгилеп кетели, ушул жылдын жай мезгилинен тарта Эркештам өткөрмө пункту 24 саат эс алуусуз иштеп жатат. Анын артында мурдагыдай бажыда суткалап кезек күткөндөрдүн саны кыскарган. Азыркы тапта бир айдоочуну тээйлөөгө 15-20 мүнөт убакыт кетет. Бизде 49-076 габаритimiz Бажычылар смарт бажы системасы менен иштешет. Санариптешкен иш тартибинин артында бир терезеде жүк, унаа, айдоочу тууралуу керектүү бардык маалыматтар айкын көрүнүп чыгат. Канча күндө келди? Удобный болду? Тез эле күндө келди. Бажы тармагынын жаңы багыты башталды. Анткени мурдагыдай сол чөнтөккө акча солоо, тааныш билиштик жана пара талап кылуу сыяктуу бажыдагы кирешелерди азайткан терс көрүнүштөр жок. Онлайн камера көзөмөлү ачыктык, түз таасирин бергендей. Ага кошо кызматкерлердин ак иштөөсү үчүн айлык маянасы жогорку чек менен коюлуп, кызмат өтөгөн жайында жеткиликтүү шарт бар. Негизинде бул жакта бизде атайын стенд илинген. Стендте бажы кызматынын өздүк коопсуздук жана коррупцияны алдын алуу башкармачылыгынын стенди илинген. Ал жерде алардын телефон номерлери, алар менен кантип байланышуу бүт баары жазылган. Алар 24 саат боюнча жооп бере беришет. Ар бир келген жарандын, ар бир келген айдоочунун ал жерде мүмкүнчүлүгү бар чалып айтканга. Андан сырткары эми ар кезмет башчылар биз негизи инструктаж өтүп турабыз. Бул коррупция деген нерсе азыркы учурда бир гана өзүнө эмес, өзүнүн үй бүлөсүнө чейин зыян келтирүүнү билебиз. Ошон үчүн
коррупция кайсы жака апарарын баары эле билет. Ошондуктан азыркы учурда мен ойлойм эми ишендирүү менен айтып кете алабыз, азыркы учурда коррупция жок деп. Өткөрүү жайы бийиктиги 3000 метрден бийик болгон Тоң Мурун ашуусунда жайгашкандыктан аба ырайы катаал. Жылдын 4 мезгилинде тең сууктун күчү жогору, айрыкча күз-кыш айларында муздак шамал сөөктү какшатат. Мындайда айдоочулар кабинасына казан асып, уктоочу жайында кадимкидей жашашчу. Бирок азыр бул убаракерчиликтер артта калды. Себеби кезеги ылдам келгендиктен дароо жолго чыгып кетишет. Азыр документим бүтті. Азыр дазалга кирем. Бул жакта дазал. Кеттигем. Азырдан алып фирмаштарга сөткө тарткызабыз. Быйылкы кыштын дагы мына биринчи кар баштады, Кудай кааласа. Аба ырайы жылда эле ушундай болот, суук, кыш оор болот. Азыр эми Кудай деп жолго чыгабыз. Машинага келдик мына. Машинабыз бир аз суук. Анан эми жолдо жүргөндө бизге деле кыйын. Анан жана машинабыз бузулуп, же бир нерсе болуп калганда, же баягындай бир нерсе күтүп калганда мына жерге жатып, эс алып эмебиз сыйг анан. Ошо эми кыйын, жолдо жүргөн жол азабы көр азабы дейт го. Ошондой эле нерсе. Эптебен биз дагы жакшы ниет кылып, тилек кылып, балдарыбызга жакшына жетип алайлы деп ниет кылып жолдо жүрөбүз. Бул жай Бажы тармагындагы эң маанилүү жай. Тактап айтканда, биз азыр Ош бажысындагы Бажы тариздөө жайына келдик. Мында шаар сыртына чыгарылып, иштеп баштаганына 1 ай гана убакыт болду. Бул жайдын 12 гектарга чейин аймагы кеңейтилген. Бул өз кезегинде шаар ичине кирбестен тыгынды азайтып, ушул жүк ташуучу унаалар шаарга кирбей эле ушул жерге келишет. Жүк ташуучу унаалар өткөрмө пункттан өткөн соң ушул жерге келип токтошуп, жүктүн ээси же болбосо ишкер керектүү документтери текшерилип, маалыматтар системага киргизилген соң өз товарын ушул жайдан алып кетет. Каз катар тизилип жүк тартып келген унаалар Эркештамдагы кезек менен бул жака киришкен. Каарманыбыз дагы товарды түшүрүп, кийинки буйртмага жолго чыгып кетти. Контейнердин ичиндеги жүктөр ушинтип түшүрүлөт. Бул машина жүк ташуучу унаа кетет, жүгү калат. Жүгүн биз Бажы тариздөөдөн өткөзөбүз. Башкы ушул жүктү берге түшүрүп, ачабыз анан. Ичиндеги кандай товарлар бардыгын көрөбүз. Тышкы экономикалык катышуучусу деп коебуз биз. Ошол адамдар келип Бажы тариздөөдөн өтөт. Бизге биринчи ошолор документтерди берет, биз ошолорду карап, анан Бажы тариздөөдөн өткөзөбүз. Товарды ташуу менен алектенген ишкерлер азыр кыйналбайт. Төлөм жүргүзүү үчүн мурда саат 18:00 чейин банк өкүлдөрү гана иштесе, азыр кагазга QR код чыгарылып, электрондук капчык менен каалаган банкынан төлөм жүргүзө алышат. Бул албетте кезек күтүү көйгөйүн чечип, убакытты үнөмдөйт. Келе жүгүбүз бул жака кирет, как положено. Киргенден кийин тетиги жерден барып биз таразадан немелерди алабыз, сей пакетти алабыз. Же болбосо досмотр менен кошо чыгып сей пакетти алгандан кийин кирип ДВХ ачтырып, специалист по таможенным оформлениям деген брокерлерге түшөбүз. Брокерлер биздин декларациябызды толтуруп берет. Азыркы брокерлердин шарты өтө жакшы. Себеби жаңы программа кирген. QR код менен төлөнүп, немелер банктар көп банктар менен төлөгөнгө уруксат алынды. Биз мурун бул жерде неме менен идентификационный номер менен төлөйт элек. Только элдик банка. Элдик банка бул идентификационный номер. Азыр уже бизге программалар обновляция этип, сценарий кирип, цифровизация болгондон бизге неме чыкты. QR коду менен чыкты. И биз ушу М-банк менен колдонуп, төлөп, ушу жерден эле оплатабызды отургузуп, как положено. И жогоруга чыгып, оформление кылып, досмотр кылып туруп, жүгүздү алып чыгып кете берсек болот.
Ал эми бул достук өткөрмө бекети бул дагы Ош бажысынын түштүк аймагындагы маанилүү өткөрмө бекеттердин бири. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында жайгашкан бекет. Бул дагы өткөрмө бекет дагы санариптештирүү системасынын аркасында бүгүнкү күндө импорттук бөлүгүн эле айта турган болсок 150гө жакын жүк ташуучу унаа, 150гө жакын жеңил унаа ушул импорт багытында өтүүдө. Бул өз кезегинде баса белгилеп өткөндөй эле эч кандай кызматкер көбөйтпөстөн, ушул өткөрмө бекеттин аймагын кеңейтпестен эле санариптештирүү системасынын аркасында ишке ашырылган жетишкендик. 2024 жылдын 11 декабрдан баштап мына импорт багыты боюнча санариптамга, анан смарт бажы системасы менен жумуш алып барабыз. Толук кандуу ушу импорт багыты боюнча смарт бажы системасы менен иштейбиз. Бул смарт бажы системасы мисалы үчүн 23-жылда иштегенмен, 24-жылдан да иштедим, мына быйыл дагы иштеп атабыз. Ал убакта өткөрмө жайдан өткөн автоунаалардын саны аз болчу. Азыр эми дагы ушу смарт бажы ишке киргенден кийин уже поток дагы көбөйдү. Жогоруда айтылгандай, сырттан импорттолуп келген товарлар, аны ташып келген жүк машинеси жөнүндө маалымат алдын ала базага түшөт. Кызматкерлер ошол аркылуу кыска аралыкта тариздеп, өлкө чегине киргизишет. Ал эми экспорт бөлүмүндө электрондук кезек системасы сынамык негизде иштеп баштады. Өзбекстан тарапта границада турган машинадагы жүктөр алдын ала маалымат борборуна каттоо жүргүзүп, ал маалымат борбору бизге системага түшөт. Маалымат берилгенден кийин 2 сааттан кийин ал машиналар границадан өтөт. Тартиби ошондой. Келгенден кийин биз иштөө тартибин машина айдоочулар атайын биздин АТС деген QR код менен толтурула турган база бар. Ошол базадан код алышат. Ошол кодду алып келгенден кийин биз машина номерин терип, анан иштеп баштайбыз. Мисалы үчүн бул жерде азыр мына бүт сары жанып тургандар иштөөгө оформление даяр машиналар. Эң негизгиси, бажы кызматы азыр жөн эле текшерүүчү эмес, кызмат көрсөтүүчү уюмга айланып баратат. Башкача айтканда, мурда көзөмөл болсо, азыр тейлөө. Маселен, мурда ишкер документиң туура эмес деп токтотулса, азыр ага кантип туура толтурууну түшүндүрүп, жардам берип турушат. Башкача айтканда, кыргыз бажысы өнүгүүнүн жаңы багытында. Сезим Сагынбекова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР.